Программа узуланууда, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин куттуу студиябызга адаттагыдай эле дагы коноктор келиптир, тааныштыра кетсек. Биздин студияда бүгүн Чапан KG'нин негиздөөчүсү Жумагүл Сариева эжекебиз жана дагы Татыбүбү Турсунбаева, Мыскал Өмүрканова, Жумамүдөн Шералиев атындагы эле аралык сыйлыктардын лауреаты, актриса жана ырчы Самара Каримова бүгүн биздин конокто. Саламатсыздар, кутмандаңыздар менен. Кош келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Самара эженин дароо эле ушу чапаны көзгө урнат. Муну сиздерден алып кийсе керек. Айтып өтүңүзчү ушул тууралуу. Бул эми азыркы өзүбүздүн жаш таланттарды колдошубуз керек да. Ошон үчүн биз ушундай продюсерлер бизден сураганда ушул мен өз ыктыярым менен эле макул болдум дагы чында колдогум келип атат да Самараны, анткени бул кызыбыз аябай көп таланттуу экен да. Ыр жазган жагынан да, комузда да ойноп, анан азыр деле бул жерде ырдап атканда өзүнүн баягы тирүү үнү аябай жакшы экен да, жанынан укканда үнүчү. Ошон үчүн бул чапанды ушу кызыма кийгизип, анан ушу чапанды дагы даңазалап. Бул жаңы коллекциядан. Бул жаңысы, жаңынын да жаңысы да. Бул ушундай өзүбүздүн эле чыптаманын стилдешкен чыптама билдемчиден алынган коллекция. Ошону эле стилдештирип, азыркы мисалы үчүн Самаранын жашоосуна ылайыктуу кылып, сахнага эң эле сахнага ылайыктуу кылгандарыбыз да. Чапан жагып атабы эже? Негизинен ооба жагып жатат. Биринчиден уруксат берсеңиздер саламдашып кетейин. Жалпы кыргыз эли журтубуз менен кутман таң, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Биз дагы таң эрте туруп, ушундай Кыргыздын мыкты уз чеберлеринин бири, ушундай сонун бир ата бабадан келген чапанды дагы модерн кылып, дагы саркештеп биздин муунга алып чыккан Жумагүл эжеме дагы мен ушул эфир аркылуу ыраазычылыгымды билдирем. Буюрса менин кийип турган чапаным бул мен үчүн тигилди. Жаңы, жапжаңы десек да болот. Менен да ушундай көп эмгек кетти. Чындыгында абдан жакшы пландарыбыз, жаңы ойлорубуз абдан көп. Буюрса, мындан кийин эми мен продюсерим Арсен Меңдибаев, Cinemark Production менен Жумагүл эже чапан болуп иштешип жатабыз. Bundan кийин ошо чапандын лицосу, жүзү катары ошол жаңы коллекцияларды атайы буюрса Жумагүл эже мен үчүн дагы сахна үчүн, анан күнүмдүк жашоо үчүн дагы тигет. Ошондо жакшы ойлорубуз көп. Буюрса жакшылыктар менен сиздер менен бөлүшүп турабыз. Жакшы экен. Ушул чапанды жылдыздарга кийгизүү идеясы сизге качан келди? Дегиле мен үчүн жылдыз жөнөкөй карапайым эл да жылдыз да. Биздин бул эми чапанды ушу бала чагыман эле чапан менен өзүм оруп жүрөм да, чапандан. Чапан кийип жүрөсүзбү? Жок, чапанды жасасам деп жүрчүмүн. Мынакей бул чапандын касиети өзү нукурачылыгы, материалынын өзү. Муну кийген киши билет да, мунун сырынчы. Тертетпейт, жылуулукту сактап турат. Ошон үчүн бул чапанды эми азыркы заманбап кийгизиш керек болуп калды, анткени бул илгертен кийилип келаткан өзүбүздүн кийим. Ошон үчүн азыр мынакей жылдыздар кийинип атканына мен аябай ыраазы болуп атам да. Көп быйыл былтыркыга караганда көп сурануу болуп калды. Быйыл чиновниктерибиз да кийели деп калды. Иштермен адамдар дагы, культура тармагындагы адамдар дагы, чет элдик адамдар да кийгенге муктаж болуп калышты да. Бул бизди аябай сүйүндүрөт. Бир чапандын баасы орточо баа менен канча болот? Орточо баасы менен бул өзүнүн эле баасы где-то 15ке чейин барып калат. 3000ден баштап, эми кичинекей чапаныбыз 1200дөн балдардыкы. Ошондон баштап эсептесек 15ке чейин бул чоң чапандарды. Мындай суроо бергим келип атат да баягы. Ата бабаларыбыз кийип алчу эмес беле чапандардычы? Анан аларды жаман уктап калган учурларыбыз көп болчу. Ошолор сыяктуу, бирок саркеш кылып, мага тиксечи, мисалы үчүн узун плащ сыяктуу кылып. Болобу? Болот. Азыр буюрса биз Францияга коллекция даярдап атабыз. Ошондо жеңил, азыркы силер айтып аткандай ошондой ыкмадагы варианттар кетип атат. Эми аны жакындаганда дагы анын сырын ачармын. Бирок алда чоң жакшы коллекция даярдап атабыз. Эми бул чапандын бир токтолгон, бир өзүнүн нугу жок. Аны деген баягы илгерки нукту сүйрөп, азыркы заманбап кылып ошо чапанын жашоосун уланта берсе болот. Бирок муну аябай мындай бул чапанга өзгөчө мамиле жасаш керек да. Чапанды
акча үчүн деп эле баягы синтетика материалдан жасабай чапанды нукурачылыгын Демек, сактайын деп ыңгайлуу. ошону сактап ошонун бир эскинин үзүндүсүн азыркы заманбап адамдарга берейин деген аракет менен жакшы көрүп жасаса анда чапан сөз жок болот. Жакшы, бир күн Нияздын чөнтөгүн толтуруп жиберебиз. Сиздерге буюрса. Таттыга да ала келебиз. Таттыга чыптама болот. Дагы бул айта кетчү нерсе, бизде баягы азыр бул чапандардын түрүн аябай көптөр тигип кетишти да, бирок чындыгында ушул чапанды алгачкылардан болуп ушул чапан студия, чапан кежи Жумагүл эже өзү ачып, баягыдай саркеч кылып тигип баштагандардын көч башында Жумагүл эже турат да. Анан азыркы көптөр ушул эле фасондорду башкача бирок синтетика аралашкан арзан сатып жатышат, бирок сапаты анча жакшы эмес. Мен ойлойм, ушул ар бир ден соолугун ойлогон биздин жарандар сөзсүз кайрылып алса болот. Мен деле ушул жылы эле кийдим, бирок кийгенде кандай десем бир өзүнчө, мен дагы андай кыргыз музыкасын, салттуу музыкасын аябай жакшы көргөн үчүн чапанды кийгенде бир Жумагүл эже өзү айтат, мунун чапандын аурасы башка депчи, кийгенде өзүң бир ырдагың келип, же ушундай патриот болуп, баягындай бир жакшы сезимдер болот да. Ошондуктан айымдарбы же мырзаларбы өзүңүз каалагандай фасондо тиктирип кийсе болот. Чоң рахмат, аябай кызыктуу маек болду. Келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Азыр болсо бизде аш тизме деген рубрика бар. Ал жакта ушундай тамак аштардын жасоо ыкмасын көрсөтөт. Сиздер менен чогуу көрөлү. Достор, башка каналга отурулгансыздар, андан кийин көрүшөбүз.